Assalamu alaikum урматтуу телекөрүүчүлөр. Бир жумадан кайра сиздер менен жолугушуп отурганыбызга Кудайыма миң мертебе шүгүрчүлүк, аманчылык болсун, жолугушуп туралы. Бири-бирибизге жакшы тилектерди айтышалы, деги эле жыл жакшы болсун, бейкутчулук болсун, тынччылык болсун, берекесин берсин. Жылдын алдында жаңы жыл жаңыргандан баштап мына көп ийгиликтер болуп атат, көп жаңылыктар болуп атат. Кыскасы, ошонун арасынан Борон шоу программасы жакшы гана жаңылыктарды сиздерге тартуулайт. Кош келипсиздер, баштадык. Келиңиздер эми, бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу дагы канча бир жылдан бери сахнада өнөрүн тартуулап келаткан, өзгөчө ушул куудулдук өнөрдү аркалаган бул эми жигиттерге көпчүлүгү эл көнүп калган болсо, бирок айымдардын арасынан азыраак эле болот. Бирок ошолордун арасынан дагы театрда дагы эмгек кылган, андан тышкары мына кийинки учурларда көбүрөөк мына белгилүү куудулдар менен көп жакшы тамашаларды тартуулап келаткан биздин актрисабыз, биздин ушул куудул өнөр жагында жааматында келаткан бүгүнкү коногубуз Жаңыл Кудайбергенованы чакырабыз. Кол чабуулар менен тосуп алалы гана. Кол чаап коюңуздар. Жаңыл. Саламатсызбы? Келиңиз. Мына бул жакка жакыныраак отуруп алыңыз. Келиңиз, анда кош келипсиз биздин куттуу студияга. Себеби дегенде мына бир нече убакыт мурда мен сизди конокко чакырдым эле, анда бир убактыңыз болбоду окшойт. Буйруган күн деп коет экен. Ооба. Бүгүнкү күн буйруган күн экен. Кандайсыз анан? Биринчиден алакыбалы сурашайлычы. Рахмат, жакшы. Ушул передачаңызга чакырганга да рахмат боке. Өтө кубанычтамын. Өткөндө ошо чакырдың эле кишини убактым болбой, ошо концерттерден бошобой калдым да. Мындай бир чыгармачылык жөнүндө сахнада мен азыр баштардын алдында айттым. Бул куудулчулук өнөр өзү негизи. Жигиттерге мындай бир балким оңоюраак сыяктуу, же эл ошого көнүп калганбы деп коелу. Бирок айымдардын сатира ойноп чыгышы оорбу же жеңил элеби, билинбейби өзүңүзгө? Эми бул кандай десем, эми бул куудулдук өнөр ар жактан берилген өнөр болуш керек. Ар жактан берилген өнөр болуш керек. Анан мага деле өтө оор эле мындай дебейм, ошо бирок ошо сатира элге сиңип кетиш үчүн, ошо кандайдыр бир сатирада иштеш үчүн элге жакыныраак алганга аракет кылам. Мисалы үчүн келе мондай сатира кылып ойной бербейсиңерби десе, бизде бар да баягы өзүбүз аралашып, кел мындай ойноп коелу дегенден такыр ошо чалабышкан нерсеге чыга калып эле ойноп коеюн дегенден өтө качам. Бир сатираны өзүм бая мага идея келсе, ушундайчы, ошол сатираны ушундай кылыш керек десе, ошол маалда ошо сатира чыккыча маршруткаларда жүрөм, атайылапчы. Ушундай балким ошол образда ошо маршрутканын ичинен кимдир бирөөдөн табармын. Же болсо базарларда атайын аралайм, элден. Элге эмне жакын болуп атат азыр? Элге эмне кызык? Эл азыр эмнеге көбүнчө муктажыраак экен? Ошону биз эми куудулдар сахнадан тамаша кылып биз көрсөтөбүз да. Ошону туура көрсөтүп, же одоно көрсөтүп алсак дагы эл биздин сынчыбыз элдер. Баягы элге туура эмес жагдайлар туулуп калбасын деп, ошого аракет кылып бир анан конокторго көбүрөөк барсам, өзүм бир туугандарым да айтып калат, сен негизи айылчысың деп. Айыл дегенде аттанып турасың деп, анан өзүм деле ал айылымды чыгармачылык менен жүрөм дебейсизби? Айылым деле ошо коногум деле проблема, ошо сатирам жакшы чыгып кетсе, ошо конокко барсам, бир образдан бирөө кандай чыгып кетсе, сүйлөйт да, элдин арасынан чыгат көбүнчөчү. Ошого аракет кылган, ошон үчүн бышырып туруп бардык нерсени. Өзүм баягы театрда, бунун баары эле театрдын школасы калса керек деп ойлойм да. Анан чыгарганга аракет кылам да. Ошондо театр деп калдыңыз. Нарын музыкалуу драма театрында кандай образдарды ойночу элеңиз? Мындай болтур куудулдук өнөрдү го эл көрүп жүрөт. Трагедия ойнодуңузбу? Трагедия ойногонбуз. Нарын театрында иштеп жүргөндө көбүнчө жана трависка деп коет экен.
эгер ошол азыркыга чейин ошо театрда иштегенде мен уже 37 жашыма эле пенсияга чыкмакмын. Мен баягы ошо театрдан өзүм ушу чыгармачылыкта жүргөнүмө 25 жыл болгон экен. Театрдан ошо 15 жылдай эле кетип калгам да. Театрда өзгөчө роль ошо кичинекей балдардын ролун жанагындай жомоктор коюлганда, жана эси кире элек мындай терс каармандарды ойночумун. Кичинекей жанагындай кыздардын жомокто мисалы үчүн ошо спектакльдерде коюлганда Акылай деген сыяктуу. Акылай деген сыяктуу өзүмдүн режиссерлор дагы мага ошого өзүмө жакын ушундай ролдорду берсе керек да. Анан көбүнчө ошондой баягы кичинекей балдардын, кичинекей кыздардын ролун ойноп жүрүп, ошого да өзүм баягы тимеле жата калып ойнойм да андайды. Анан кийин ошо ортодон баягы Россияга кетип иштеп келдим. Россияга барып келдим. Анан келип анан ойлонуп көрсөм, өзүм имиджимди өзгөртүш керек экен. Мындай башка эмеде ушундай эле ролдорду ойнош керек экен деп, себеби Москвада иш менен жүргөндө ошо бир жумуштар менен киностудияга барып калдык. Киностудияга барып калсак, ошол жерде режиссер Канат деген жигит го дейм. Ошол жерде режиссер болуп иштейт экен. Мени сразу эле таанып эле, ой эжеси куудул эжеси да эмне болуп келип калдыңыз бу жерге? Кыргыз ошол жерде иштейт экен, режиссер болупчу. Ал киностудияга деле эмне биз жыргаганыбыздан барды дейсиңби? Баягы жумуш жок, отуруп калдык да. Анан жанагы жди меня, пусть говорят, эме дегендерге ушундай отуруп жөн эле зритель болуп отуруп берсеңер 500 рубльдан берет экен, 600 рубльдан берет экен десе, жөн отурбай ошол жактан барып акча таап келели деп квартирадагылар чогуу барып чыгабыз да. Российский паспорт менен киргизет. Меники кыргыз паспорт десем, жүрүм меники менен эле кире беребиз деп ээрчитип барышканда, ошол жерден эле таанып калып эле, ой кандайсыз, жакшысыз бече деп эле. Анан жакшы деп эле эметип атам, уялганымды айтпа да, барарым бар. Ой эже эмне жүрөсүз ушундай да, өзүм мындай иштер менен жүрөм деп сыр бербейм да. Десем эле, эже сиз буякка келгенден ушу эмеңизди эмне текке убактыңызды текке кетирбей Петрисянын эмесинен окуй калбайсызбы? Аныкына деген алыстан келет, көп жерден келип окушат. Сизге мындай Москвада болсоңуз тем более бир айда 3 жолу сабак өтөт деп калды да. Ал кандай болот деп эметсем, кандай басышты, кандай стилде эме кылышты, өздөрү кандай, өздөрү келет, кадимкидей общение кылып, өзгөрүп, аябай кызыктым деп, андай эми мен ага кандай кылып жолуга алам десем, эже мен жардам берем, ага попадать этпейт оңой менен. Жазылып эле коет, анан ушундай да. Ошол бала аябай жардам берип, айына ошол кезде 30 000 рубль төлөш экен. Мага ушул эжем жердешим эле деп, ошол бала 15 000 рубль төлөттүрдү. Без очередь киргиздирди, баягы жазып койду, баланча күн сабакка келесиз деп. Кадимкидей сабакка бар, эме эми аяктын эми условиясын көрсөң, эми укмуш экен мурунчу. Режиссер өзүнчө иштейт экен, сатириги өзүнчө иштейт экен, гример өзүнчө иштейт экен. Коюп тигилер келет экен дагы. Только мына мо ролду деп туруп гана ар бирин сахна өзүнчө эми укмушта көзүң ачылат. Ар бир ролдо баягы эметип атканда режиссер нет, не так, а вот так, знаете, ты как будто ты пьяный. Вот так зайди деп, ар бир тимеле точкасы, басканы, үнүнө чейин ушундай көзүң ачылат экен. Анан баягы аялы ал көздөй аялы менен бир жолу гана көрдүк, ошо бир жолу келди. Аны залда калп айтпайм бир 60-70 киши отурдук. 60-70 киши отурдук. Ошонун ар бирине барып внимание кылып кетти. Ар бирине барып ушундай эме кылып, моундай деп өзүнүн баягы болгон эмесин сахнадан айтып, моундай басыш керек, сахнада моундай элди кандай алыш керек, бүт эме кылат экен да. Бир айда мен ошондо бир айда 3 жолу барасыз деди. Мени тиги бала дагы 4 жолу барганга катышканга аракет кылдым. Ушундай көзүм ачылды. Оказывается, моундай кылыш керек турбайбы? Колдон келсе биз ошондой жерлерден да окуп опыт алыш керек экен да, көп нерсени. Ошол анан ошондо ошо келип, анан бай эмеде кичине өзүм бай алган, ошол жактан алган кичине таалим тарбия боюнча келдим дагы, анан бул жерден Абдылда байке менен иштеп калдым. Ошондо имиджим өзгөртүп, жанагындай сиделка, жанагындай подружкалар деген сатиралар жаралды да. Ошончо окугандан кийин анан аракет кылып көрбөйт белеңиз анан? Аракет кылып, ал анча окугандан кийин аракет кылып, ошол эмеде деле калып, моундай кылып ал дейт. Билесиң да, биздики кыргыздыкы. Эми ошол жерде калыш керек, мынча керек, ошол жерде эле калып калайын, анан мындай болду, анан эме шартка байланыштуу болду. Бирок ошол бала дагы эле азыр съездда сүйлөшүп турабыз да. Эже Москвага келсеңиз, эчтекени карабай туруп түз келиңиз, мынтиңиз деп ошондой эме кылат да. Эми
опыт эми ал жерде баягы опыт ашыруу деген илгери деле бар эмес беле, барып повышение квалификации деп окуп кетчү ошоскандай ар бир кесипти эми бизден өнүгүп кеткен өлкө албетте. Ошон үчүн ал жерде мына мисалы биз эртеден бери өзүңүз деле байкап калган чыгарсыз, биз ар бир өзүбүзчө жүгүрүп муну өзүбүз даярдап дегендейчи. Ал жакта болсо текстти да алып келип даярдап коет. Буга чейин кимге эмне суроо бериш керек, кандай аш керек депчи. Ошон үчүн баардык нерсе профессиональный подход. Биз болсо өзүбүздүн, бирок өзүбүз аракет кылганыбыз өзүбүзгө деле пайда. Жанталашып аны кылып, муну кылып дегендейчи. Эмне мисалы тоскоолдук болушу мүмкүн? Мен дагы мисалы тиги Абит каза болуп калбадыбы, Асамов экөөбүз даярдап Петросян шоуга катышайлы деп. Ушул жаңы жылдан кийин көп пландарыбыз бар эле. Россияга кыдырып концерт коюп, андан кийин Петросян шоуга барып ошол номерларыбызды көрсөтүп дегендейчи. Экөөбүздүн ойногон номерларыбызды бир сыйра жөнөткөнбүз тигил жака. Эмне тоскоолдук болушу мүмкүн? Ошол жака барып мисалы кире албай калышыңа эмне тоскоолдук болуш? Өзүң чыгарма жазышың керек бекен? Жок, аякка барып кире албай калышка тоскоолдук болот. Биринчи ошо флешка менен профессиональный эмеде флешкага азыр эме бүт ошо өзүңдүн эмеңди жиберишиң керек экен. Ойногон съемка эмелериңдичи. Ал киностудияда, например, жанагындай орусча бүт переводу менен жиберишиң керек экен. Бүт ошол ойноп аткан эмелерди ал убактысы да болбойт экен да. Өзүм чектелүү убактысы менен элеме кылат экен да. Аны бар профессиональный болуш керек экен, переводу менен моундай мындай кыл деп баягы ар бир эмеге жөнөтүшүң керек экен. Аяктан эми турушуң керек экен да, ар бир мүнөт шыгылып. Ошол жерде только ошон үчүн деп гана чуркашың керек экен. Анда башка ишти токтотуп коюп, башка ишти бүт токтотуш керек. Ал үчүн ал жерде жашашың керек. Жашашың керек, ошондой болот да. Өзүңдү камсыздандырып тура турган эмең шартың болуш керек деген. Шарт болуш керек. Каражат көбүрөөк бар, каражат чечет экен да. Бияка келдик, эми өзүбүздүн корого келели дегендейчи. Өзүбүздүкүнө жакыныраак. Бияка келгенде иштеш ким мына Абдылда байке менен иштешип атасыз. Абдылда байке дагы театрда тарбияланган. Ана театрда тарбияланбаган адам менен ойногон кандай, анан театр көрүп калган адам менен ойногон кандай? Конечно, экөөнүн айырмасы асма менен жердей да. Театрда тарбияланып иштеп калган киши менен ойносоң ушундай жеңил, бардыгына точно так, ар бир сатирага, ар бир эмеге образга кирип, естественно ойногонго аракет кыласың. Бардыгы. Анан баягы театрда ойнобогон мындай иштебеген кишилер менен баягы эме кылсаң, шоу бизнесте көп эле театрдан чыккан жок да. Давай бул жер монтаж кылабыз, бир жерден мындай кылабыз, фальш көбүрөөк болуп калат да, мындайча айткандачы. Театр деген бул өзүнчө окуу жай экен да көрсө. Өзүнчө окуу жай экен. Ар бир кесипти окуп чыксаң анан ошонун ийгилигин жаратасың да. Ооба да. Анан азыр диплом сатып алгандан кийин операция кыл дегендей эле кандай кыласың деп. Ошо да, ошондой болот экен да. Мен бул ошо Москвага кеттим деп атпаймынбы, ошо Москвага барып калып, эшикке баягы чыксаң деле аякта бүт эле кыргыздар экен да. Анан эле чыксаң эле жанагы куудул эжеби, каяктан концерт менен жүрөсүзбү, метроға түшсөң деле куудул эжесизби, концерт менен жүрөсүзбү деп коет. Деп анан негизи иш боюнча иштейин деп баргам да. Сарсана болдум. Элдин баары тааныйт экен, эми каяка барып иштейм. Эмне болот, эми кандай болот деп метсем, анан өзүмдүн бир жакшы сиңдилерим бар болчу да, мындай. Жумгалдык сенин карындаштарың болуп кетет. Ошо кыйын кыз экен, ал канча жылдан бери Москвада жүрүп такшалып бүтүптүр да. Ал мындай эле бөлөк жумушта иштейт, өзү квартира снимать этип ушундай эметет. Ошол айтып калды, эжем сизди эл тааныйт бүт эле. Анан эме кылсаңыз кандай болот? Сиделка эле болуп иштеңиз эми. Себеби сиделка болсоңуз квартирага акча төлөбөйсүз, жеген ичкеңиз бекер болот деп. Окуу мурдан кийин сиделка болуп иштебесем. Элестет анан орустардын деген мындай болсо, орустар деген бок билбейт эже. Сиз деген кирбелеп эме рекламага киресиз, баарын билем деп коюңуз. Опыт работам бар, лежачий менен иштегем деп коюңуз деп эле бир шундуктарды айтат. Калпым чыгып калсачы жөнтүрсүм. Ой, анан сиз жагасыз. Меткенден эле бул орустар скользкий болот, жактырып алат деп эле ошентип баягы эме кылды да, реклама берип койдум деп койду. Баргандан 3 күндөн кийин эле эмне кылсам деп отурсам эле бирөө звонить этип калды.
алло, здравствуйте деп элечи. Есіме эле здрасте десем эле ушундай вы вы работаете, да, сиделкой раньше работали деп калды. Да деп койдум, опыт работать 5 лет деп идим, жүрөгүм түшүп кетти баягы. Кайра калчылдайм деп эле. Давайте вечером встретимся деп эле баягы метронун айттым, адресин, келишти, баласы күйөөсү экөө келди. Ушундай деп тиги кыз сурап, капризный эмеспи деп сурап алыңыз ошону. Аябай ана эптеп барып башыңыз баткандан кийин бир жумадан ана право качать этесиз деп. Каякта башым батканда право качать эткенди кой, ошону калпым чыгып калып азыр барып соттолуп кетемби деп жүрөгүң түшүп калчылдап кетип баратасың да. Баягы метрого түшкөндө эле мындай баласы да Алексей экен, аты мындай жакшы, ынакай бала экен мындай. Анан, а у вас мама не капризная или капризная? Ну, когда как? Ну, бывает. Они же больные человеки, вы же знаете, вы же раньше работали деп койду. Дегенде эле жагым жап болду баягы жерденчи. Өзүм 5 жыл иштедим деп баратсам. Барсам эле кычыраган шумдук үйгө кирдим. Элитный квартира экен, 4 комната. Көрсө, күйөөсү советник президента болуп Путин менен иштеген киши экен. Багыма ошолор туш келиптир да. Эми аялынын капризнийин айт. Өтө капризный экен, сиделкалар бир күндө эле чыдайт экен. Байдын дагы эмес болсо. Байдын дагы эмес болсо, элестет. Аябай эле эрке туруп эле ыйлап эткен, сиделкалар мындай саатына келип эле кайра кетип калат экен, чыдабайт экен, өтө капризный экен. Баягы мен тиги квартирада 10-15 киши бир жашайт. Андан чыккандан кийин тиги элитный квартирага киргенде эле квартираны көрүп эле эсим болуп калды да баягы жерденчи. Анан эле эмелерди көрсөтүп, мына дарысы, давление ченегичи бул деп эле бат-баттан эле көрсөтүп эле баары кетип калды. Эсим болуп таң калып эле Кудай өрдү, орустар ушинтип эле кетип калабы. Бул эмне кылган атат десем эле ана баягы аял буркурап эле ыйлайт. Деп элечи, жүрөгүм түшөт. А чего вы плачете деп койсом, уйди деп эле кыйкырып эле ыйлайт. Сарсана болдум, эмне кыларымды билбейм. Муну башым калчылдайт. Ошентип атып ал күнү эптеп өткөрдүм, ал күнү таблеткасын берем, жанагы сиделкамдайчы, тамагын берем, анысын төгөт, кыйкырат, ты меня ударила дейт. Өлүп кеткен мен эми заста атайын эле булар подставлять эткен аткан го деп жүрөгүм түшөт, эч ким жок, жимжирт. Ошентип анан баласына чалам да, звонить этипчи. Алексей, у вас мама такая капризная. Ой, ничего, пройдет деп койду анысы дагычы. Анан 3 күндөн кийин келишти да. Бай 3 күндөн кийин 3 күн калтырып кетип калды. 3 күн калтырып кетти. Көрсө, атасы эмеде Испанияда вилласы бар экен, ошол жака учуп кетиптир. Вилласын караш экен, мага үйгө скрытый камераны коюп кеткен экен. Телефондон көрүп турат. Телефондон бүт эмеден көрүп турат экен. Ал кызыгынан бул кызыгы гладильный досканын үстүндө баягы үй тиги кемпирди отура берем, карап отура берсең жинди болуп кеткендейсиң, кой үйлөрүн жыйнай берейин деп. Ал үй жыйнаган өзүнчө акча болот экен да. Мага баарын аны деле билбейм да. Үйлөрүн уборка жасап, жыйнап баягы жерден эрмек кылып атам деп күнөө түш керек да мага. Баягы жерден эле анан пылесостоп атсам эле акчалар учуп кетти, 5000 рубль. Жүрөгүм түшүп, муну башым калчылдайт. Баягы жерден санасам 30.000 рубль экен. Тимеле колум титиреп калды. Эми булар эртең келип ана 100.000 рубль болсо, же 50.000 деп мен соттотуп ийсем эмне кылам деп тимеле калчылдайм. Кудай деп баягы келмелеринди айтам, Кудайга жалынам баягы жерден. Ошентип 3 күндөн кийин атасы келди, баласы келди. Ой, спасибо, Женечка деп эле анан энеси кыйкырып чыкты дагы, справка алып кел, анан муну алып кел, сен деген мен каяктан билем, может ооруң бардыр депчи. Баласына айтсам, баласы мындай барып частный эмеден барып справка алып берди. Пожалуйста, Женечка, кетем деп айтпа, 20.000 рубль деп киргем. Сразу 3 күндөн кийин 25.000 рубль кылды айлыгымдычы. Анан эле баягы киргизген сиңдиме звонить эттим. Ай, ушинтип десем, же сиз жагыптырсыз. Анда эри күйөөсү келет да, күйөөсү келгенде кетем деп айтыңыз. Уже все, мен эметим, терпением жетпей калды деңиз. Анан дагы көтөрүп берди. Кой деп эле. Анан 5 күндөн кийин күйөөсү келди. Күйөөсү келсе эле баягы аял ыйлап атат. Ушинтти деп эле ыйлап атат. Күйөөсү болсо Тамара аты, Тома деп коюшчу. Томочка, что ты плачешь деп эле баягы залды эшикти жаап алып, тиги бир топ сүйлөп атат, тиги калпты урдурду, тиги кемпир. Урду деп. Болушунча чапты деди, урду деди, өлдүм дедим. Эми точно азыр ушул жерден соо чыкпай калдым. Камерада көрүп турушат экен. Аны камерасын мен билбейм да. Коюп кеткен дагычы, анан деп эле все, успокойся дегенде эле баягы кийимдеримди, бир сыйра эле кийимдерим алып баргам сумкага бүтүп. Игорь Анатольевич, ну ладно, я пошла, до свидания. Куда вы, Женечка, куда деп эле? Пойдем деп, кабинет бар өзүнө. Кабинетте Кыргызстанда дейт силерде кызымды
кантип айтат дейт да, дочканы кантип айтат, кызым дейт, кызымка деп аябай. Знаешь деп аябай түшүндүрдү. Сен эми ушу иштейин деп келдиң, башка жумушка кирсең деле тажиктер, өзбектериң болот, аяктан деле чыгат. Эми бул деген капризни көнүп кетесиң, пожалуйста, сен ушундай душаңды. Мен дейт Кыргызстан, мен өзүм ошондо айтты да, мамлекеттик жумушта иштеп жүргөн менен Кыргызстанды как басмачылар сыяктуу билчү экенмин. Көрсө бул гумандуу, аябай ыймандуу калк болот турбайсыңарбы? Мен канча сиделка ошо аялым ооругандан бери мына 3 жылдын жүзү болду. Алмаштырдым бир сиделка дейт. Сендей ол үйдү жыйнамак түгүл дейт, мусорду төкчү эмес дейт. Анан мен сага разымын. Сен как член семья кал деп жалдырап 5000 рубль кошуп берейин деп десе эле жүрөгүм түшүп кетти да. Нет, ваш сын этот сказал, что 25, нет, 30 будет деди бай жерденчи. Анан эс алып кел бар, эме кылып кел деп мага выходной берди 3 күнгө. Карманный расход деп 2000 рубль салып берип койду. Барсам тиги баягы сиңдимдин үйүнө барам да, ушинтип десем, эже болду 3 күн барбай коюңуз. Анан эметсе мен аябай нерви ооруп калыптыр, тиги лечение алып атат деп айтам. Кантип барбай коесуң, уят да деп мен болбойм. Ошентип атанан ошол семья кайра 3 күндөн кийин кайра чалды. Чалып, Женечка кел десе, тиги айтыптыр да, мен телефонумду ала калчы. Жок, капельница жатат, жок, өзүбүз дарылатабыз, минтебиз депчи. Ошо боюнча ошол семьяга член семья болуп, көнүп калып, 3,5 жыл иштедим. Баягы кемпир байкуш ооруп өлдү, 9 күнүн өткөрдүк. Азыркыга чейин менен сүйлөшүп турушат, кетип атканда чалы ыйлады да. Женечка, кызымка, как ты меня оставляешь депчи. Я как сирота остался депчи. Жалгыз калды, анан баягы балдардын баары эметкен, пожалуйста. Тың эле баягы эметкенчи, пожалуйста, үйдү жыйнап турайын дейт. Жок, ошол үйдү эле карап ал үйдө мен өздөрү билбегенди мен билчүмүн. Волскийде, Татарстанда да чоң особняк тамар болчу, аякка барчубуз. Аякта электричествосы аякта бүт мен билем, подвалда кай жерде эмне включение. Мен билем бүт барынчы. Анан байкуш кемпиричи ошо өлөрдү аябай айтып, Женечка, извини, мен сени ушундай эме кылдым, бирок мен сага меттан бир эле просьба сурайын деп калды. Мен өлгөндөн кийин бул жерге калба дебеди. Мен и так калбайм десем, калба. Сен ушундай жакшы аял экенсиң. Менин чалым сени алып алат деп кетет. Калсаң алып алат, калба, суранам, мен да гробко тыныч жатайын дейт. Хорошо, Тамара Львовна, не переживайте, я грамм не останусь деп аябай. Ошентип анан аягында аябай эме болуп калды. Азыр өткөндө эле чалды. Жаңы жылда куттуктап баласы чалды, абышка өзү чалды, ушундай эметипчи. Сен куттуктабасаң биз куттуктайлы, барсыңбы, где ты, когда хотя бы конокко келип кете аласыңбы депчи. Ошол анан Салгыла самолет туда. С удовольствием. Сал десең алар салат самолетко дачы, совесть не позволяет болот да. Анан муну айтып аткан себебим жана сиделка деген сатираны келдик дагы анан Абдулла бар чогуу иштейли деп калды да. Анан Абдулла айтты да, менде ушундай, сенде эмне багаж бар, эмне дегенде айтып, ой, менде моундай кандай идеялар бар дегенде, ой, мен монтип иштеп келдим деп Абдулла ай, ушул иштегениңди эле жазалы деп анан жана башка чабанып экен кошуп ийгенбиз да баягы жерде. Тигинен ыйлап, буркурап, анын мунуларын жана монтип бир чабаладан бу жер минтели аны баягы көркөмдөп ийгенбиз. Анан көп айтып жүрбөй, бул ошо өзүнүн эле эмесин жазса керек. Сиделкага барып Москвада иштеп жүргөндө мындай болсо керек депчи, анчалыкка барбайсың да. Жакшы сатира болду эле анан. Жанагы наша Танька громко плачет дегендерди кел моягын ушинтип кошуп коелу деп мен өзүм коштуруп албай калгам да. Абдан жашоодон алынат да баардык нерсечи. Тиги Абдулла байке дагы элдин арасынан тамашакерлер көп да. Азыр Абдулла байке заслуга алгандан баштап элдер аябай куттукташып атышпайбы? Сүйүнүшүп куттуктап, наконец-то дегендей болуп куттуктап атса, бирөө тамашалап жазып коюптур Facebook'ачы. Аябай эле мактадыңар го, тиги кара далы күйөөгө чыккандай эле. Кара далы кыз күйөөгө чыккандай эле мактадыңар го десе, дагы бирөөсү тамашалап жазып коюптур. Кара далы болсо да кылыгы бар депчи. Ошондой эле болду да. Асырда Абдулла байкенин дагы заслугасын дагы куттуктайбыз. Телевизор аркылуу да куттуктайбыз. Анан мен Абдулла байке тиги заслуга алганда Facebook'тан баары жазып куттуктап атса, мен дагы Facebook'ка Абдулла байке кут болсун, ийгиликтигине мындай деп жаздым да, ичимен ойлоп койдум эле. Абдулла байке Facebook окучу эмес эле. Абдулла байке өзү Facebook окубайт, бирок жанындагылар окутат да. Тиги Келдибек байке дагы телефон
көтөрбөйт экен да. Телефон алса эле, алып берип койсо, үйүндө балдар алып берип койсо эле, алып алат экен да, анан бир жерге отурса ошол жерде калып кетет экен. Такыр телефон пайдаланбайт экен. Илгерки гана үйдөгү мындай телефон деле пайдаланбаса, пайдаланбайт экен. Анан кийинки дагы кандай пландар болуп атат? Эми биздин экономика жакшы эмес болуп атат деп анан кайта эле тияка чалып туруп эле кайра кое бересиз. Тияка эле кетейинчи деп анан кайра кетип калбайсызбы же кандай болуп атат? Эми ошо биздин баягы экономика, турмуш шартка байланыштуу болуп атат да ошо. Сезондо барып, азыр эми ошо Якутияда ошо өзүм бир курбу кызым ошол жакта иштейт. Ошо сезондо барып иштеп келдим. Жакшы. Якутияга да барып келдиңиз? Якутияга барып, Якутиядан ары Устнера деген жерге барып иштеп келдим. Тундрага, жердин түбүнө бардым. Суук. Суук. Жердин түбүнө бардым. Ата бабам көрбөгөн жерди көрүп келдим. Ал жакта эмне иш бар экен? Эми алтын чыккан артелдер бар экен, ошол артелдерге иштесе болот экен. Анан ошо келип эле кайра ошо. Эми бул чыгармачыл кишилер болбойт экенбиз да, ар жагыбыздан эле бирдеме түртүп турат экен. Бул чыгармачылык өзү сахнада башка тааныштарың ойноп атса эле кайта эле жүрөгүң болбой эле ар жактан ойногуң келип, баягы жерден илхом келип эле ушинтип турат экен да. Өзүңүздүн мындай интермед ойноп жүргөн элдин баары көрүшөт. Жалгыз чыгып сүйлөп көрсөңүз кандай болот? Ушу мурунчу ушуга аракет кылсамбы деп атам да. Ушу жалгыз чыгып сүйлөп, анан жанагындай жалгыз ойноп, Россияда көрбөдүм куудулдарды. Ушуга аракет кылып азыр өзүмчө баягы ушунун үстүндө иштеп аткан учурум. Бул жалгыз сүйлөгөн жакшы да, байланып да калбайчы. Балким ойноп аткан адам ооруп калышы мүмкүн, шарты болбой калышы мүмкүн, концертке чыгайын десең, анан ошондо жалгыз болсо жалгыз чыгып айта турган оюңузду айтсаңыз. Жалгыз, анан ошол эле чыкка ошо жалгыз чыгып айтып атканда эле ошол кезде эле ошо бир 2-3 кишинин образын сразу эле ошол жерден образын жаратып сүйлөп, ошо буюрса ушунун үстүндө өзүм аракет кылайын деп аракет кылып атам. Себеби ошо көпчүлүк ошо көбүнчө баягы тойлор болуп калганда дагы, эки жакта болуп калганда да суранып калат да, партнерго байланып калат экенсиң болбой элечи. Анан ошого аракет кылып атам, Кудай буюрса. Мындай да, мен эми жалгыз сүйлөп жүргөн катары айтайын. Мына мен дайыма чыксам, айымдар жөнүндө айтам. Айымдардын мүнөзү, айымдардын эркектерге кылган мамилеси сизге оңой да. Сиз ушул эркектердин айымдарга кылган мамилеси жөнүндө толтура да. Биз эркектер жөнүндө өзүбүз айтпайбыз. Кыйынбыз биз, эркектер эле баарыбыз аябай кыйынбыз. Бирдеке болуп калса эле аялдар күнөөлүү. Кемчилик болуп калса деле, күйөөсү ичип кетсе деле аялы күнөөлүү. Короче, күйөөсү бирдеке кылса деле аялы жаман да. Күйөөсү үй сала албай койсо деле аялы мындай. Күйөөсү дагы бир иш кылбай койсо деле аялы биткендей дей беребиз го. Анан ошо аял жактан караганга сизге оңой да. Мисалы ушул жөнүндө азыр эле мына айтып көрөлүчү. Айтабыз, аялдар кечигип келе, эркектер кечигип келсе уруша берет деп айтабыз, мисалы да. Эми ушуну айтып көрүңүзчү, эмне себептен урушасыңар? Эми үйгө эркектер мындай кылып атпайсыңар, ошон үчүн да деген сыяктуу кылып айтып көрсөңүз, мына ошол өзүнөн сайтыра чыгат. Ооба. Эми ошол чын эле бул идеяны жакшы айттың. Бул эң жакшы идея экен. Ушуну колго алышым керек экен. Бул сатиранын жолу мындай да. 2-3 тарабынан карап көрүңүз. Мен сизге мындай, мен өзүмдүн бир эмем айтып коеюн. Мисалы, үй бүлө жөнүндө айтып атабыз, 2 киши жөнүндө айтылып атат. Эркек айтып атат аял жөнүндө. Кайта аял тараптан туруп, эркекти караңыз. Кайра сыртка капталга туруп, 2 кишини караңыз. Бири-бирине жасап аткан мамилесин. Ошол сыяктуу эле, мына азыр сизден мен сурайын, сиз ошого жооп бере берсеңиз эле, ошол нерсе чыгат. Мына аялдар эмне себептен силер майда нерсеге эмнеге көңүл бурасыңар? Эмне үчүн мен мынтип айтам, аял заты бир күндө 30 000 сөз сүйлөйт экен, эркек 10 000 сөз сүйлөйт экен. Анан кийин эркек жумушка барып 10 000 сөзүн түгөт үйгө келсе, аял үйдө 30 000 сөз менен сылабар менен күтүп турат экен деп коет атпаймынбы? Десе аялдардан тараптан айтыла турган болсо мынтип айтат да. Эмне үчүн силер көп сүйлөйсүңөр десе, сиз айтышыңыз мүмкүн. Эркектер силер бир айтканга түшүнбөсүңөр, 2 кайталайбыз да деп атпайбызбы? Мисалы, ошол сыяктуу айтып көрүңүзчү.
эмне себептен аял заты мына үйдө биз минтип отурсак, кечке минтип күтүп отурсак, тиги кыйратып койгонсу эркек минтип жүрсө, анан кийин кечинде келип анан эчтеке иш кылбай же эчтеке таппай келип анан кайра минтип сүйлөсө, анан минтип айтасыңдар деген сыяктуу айтып көрүңүзчү кына. Эмне себептен ошондой? Өзүңүз тараптан эле эркектердин деле эмесин караңыз да. Эми аялдар бул кандай десең, аялдар өтө мындай намыскөй, бардык жагынан төп болсо, эркегиң болсо деле ошол мейли тел тең тушуң арасында болобу, мейли көпчүлүктүн арасында мындай ошол эркегиң лидер болуп турса, мындай болуп турса, баягы кемчилигин үйдөн оңдойсуң да. Анан баягы көпчүлүк деме кылбайсың. Анан именно ошону айтсаң эле кайра кежирленип тетир сүйлөсө кыжырың кайнайт да. Анан айтасың да. Анан жиниң кашайып кеткенде айтасың да, азыр пайдасы жок эркекке караганда ит жакшы экен деп. Андан көрө итке тамак берсең эчтеке үрүп берет, короңду кайтарат деген сыяктуу. Анан баягы уруш эмнеден чыкты, эмеден чыкты болду, анан ошондойду сөздөр сүйлөнөт экен да. Эмне себептен аялдар мындай аялдын үйдөн азыр чыгам деген менен эркектин сырттан азыр келем деген окшоштоп коет го. Аскарында эмне себептен силер үйдөн дайыма бир жакка баратканда кеч чыгасыңар? Эми биз аялдар үйдөн эмнеге кеч чыгабыз? Өзүбүз жакшы эле бат эле чыгалы дейсиң. Кетип баратканда окуй деп, ай көмүр сала көргүлө. Бат эле өчүп кетет, аны жумшайсың. Анан чыгып баратканда, ойго тигинин платочкасы калып калды, алган жок платочкасын. Анан тиги именно конокко отурганда сөгүнүп баштайт, платочкам жок эле деп. Кел ал платочкасын берчи, аны алабызбы? Платочкасын алып чыккыча куураган пакетти лишний раз салып койгулчу. Кокусу устукканга пакет берсе батпай калса дагы бияктан же айрылып калса деп. Мына ушул нерселерди биз билбейбиз да. Пакетти алып салабыз. Айтсаңыз болот да. Пакетти алып салабыз. Чыгып баратканда. Анан чыгып баратсак, сапожкабызды кийсек, сапожкабыз не то окшошпой калса кайра берки экинчи сапожканы алмаштырабыз. Себеби берки сапожканын мурун бир аяшым, мен алсам аяшым да кошо алган болот да, экөөбүздүкү окшош болуп калат. Анан аны көргөм да бир тойдон. Ой, экинчи муну кийин мени туурап ала берет да, бирөө бирдеме алсам эле ошо мени туурайт дейт. Андан көрө тиги сапожканы эле алайын кийин деп. Ошон маалда кармал, ошон көйнөк дагы. Көйнөк ал тем более да. Көйнөк эми ар бир тойго барыш үчүн бизде проблема ушул. Көйнөк да. Тигини кий, анан баланчаны мен. Тиги окшош кийинип алса эмне болот? Биз мисалы окшош эле кийинип жүрүп атпайбыз. Силер эми окшош эле кийинип жүрөсүңөр. Ошон үчүн айтканда мындай эркектер баягы кечирип кой, мени маңыроо тропокко окшош болот депчи, эркекти алдаса да болот, баарына болот. Биз андай болбойт экенбиз да. Именно тиги кийсе, жанагы айтып атпаймынбы? Биз үчүн бир чоң бир эме болот да. Башка эле алайын деп, именно кымбатын алсам карасаң, именно өңүндө окшошун. Ошондой алып алыптыр деп, уже ал тойдо уже настроениябыз түшөт. Ал кечки себеби мен ошол көйнөк менен кымбатына карабай алып барсам эле маңдайымда тиге отурса жинин келет да. Блин, жанагы сатып аткан немеге. Аныкы еще жарашыктуураак. Жарашыктуураак болуп, меники жарашпай калса, өлүп кеткер жана кийип атканда жарашып эле турду эле өлүп кеткердик деп жинин келип өзүңүз сатып аткан дүкөнчүнү да каргап иштебейбиз да. Эч ким ал элек мен деле келди деп айтты эле, эртең барып алмаштыр дебесем. Этикеткасында кашай үзүбедим беле деп, ар баланы ойлоп ийебиз да. Анан сыр бербей барып сурайбыз. Ай, экөөбүздүкү окшош го, сен каяктан алдың го, сен каяктан алдың? Жинин келип барып. Ага чейин жинин келген ужечи. Анан каяктан алдың десе, анан мен паланчадан алдым, канча 5000 алдым. Атак 3,5 эле алганбыз, тиги 5000 деди да. Мен андан бетер жиним келип кетти. Арзан алып турсуң, мен эмне 7,5 алдым, жиндидей болуп дебейбиз да. Атак баасы өзүнүкү 3,5 эле. Жөн эле дордойдон эле алган болобуз же Ош базарынан эле. Антип эле бутик дебейбиз. Жанагы эмедеги эң кымбат бутиктердин аттарын эстей калсак. Жаңы ачылган эмелерди айтып жибересиңер. Жана плазага кирсең, баланча этажы дей каласың да, калпың чыгып калбаса экен, ошол жакта женский бар болду беле деп, интернетте, ортодон интернетти да ача каласың. Ошо бутикте женский бар беле, кайсы эме келсе. Бирок тойдо отурасыңар. Тойдо турабыз ошол моментте да. Тойду каякта тойду? Кийимге нерв болуп, тойдун деле кандай өтүп атканы эме болбой, теңинен көп өзүбүздүн немебиз менен аралашып кетет да, проблема менен. Бирөө ырдап койсочу. Башка бир аял ырдап койсо.
башка бир аял ырдап койсо карасаң эл келе мынтип эле урса бул жарашат экен, мага эмне жарашпайт, өткөндө ушул ырды үйрөнүп ал десе, келесі одай болуп үйрөнгөн эмес, үйгө барып ушуну именно беркинсин үйрөнбесем берки ырды деп. Өзүң ант берип келесиң деп элечи. Балябы үйгө келгенден кийин берки ырды бат эле үйрөнөм дейсиң, көрөкаттан бошоп атып эле кийинки той десе, баягыда ырдайт бекен. Ошондо ырдабай эле койсунчу, өткөндө ырды начар эле болгондой ырдатпаш керек да. Проблема башталат. Ошондо башка эле ырдабайбы, ал ырды жаккан эмес, көбүнчө деле жактырган жок десе, анан ал кичине мындай далда керек бир мага окшогон далдеке болсо, анда айтат, ичилине жарашпай калды, анда ырдабай эле коеюн дейт. А хитрыйраак неме болсо, эмнеке менден жамандар деле ырдап атат, койчу мен сахнада ырдап аттым эле, эчтеке болбойт. Мен дагы үйрөнүп келдим деп. Башкасын ырдап деп настроение түшүп. Мен мынтип тамашалап калам го. Аял затын бир жерге ресторанга конокко чакырса, тойго чакырса, столун кайсы жерге отура турганын заранее аял заты келип көрүп, кайсыл штордун жанында отурат экенин көрүп, ошого сочетание болсун деп көйнөктү да тандап деп мындай эле со стороны айтып коем, бирок негизи эле өзү ошондойбу? Ошондой да. Маани берилет ошондо. Маани обязательно берилет да маани. Сен боке мындай турмушка жакын нерсени аласың да көбүнчөчү. Ошон үчүн жанагы сен айтып аткан сөздөрүңө, ойноп аткандагы сатираларың элди аябай ыкшып күлүп, мындай жөн жерлерге барганда, жана борончу айткандай мынтиппи, анан борончу айткандай тигинтиппи деп күлүшүп мисал кылышат да. Мына сиз азыр айтпадыңызбы? Мына азыр целый сатир айттыңыз, бир 10 мүнөт сатир айттыңыз деп коелу. Эми ушундай деле бир эле тойдун ичиндеги аял затын ойлонгону. Эркек жумуштан келаткандагыны кошсоңуз болот. Эркек жумуштан келатканда эки эле нерсе ойлонот экен. Мына азыр мен жумуштан чарчап атам, үйгө барсам аягым тамак жасап койду экен. Да бир нерсени унутуп калдым бекен, же тигини минтип койдум эле, кече ушинтип коеюн деп келет экен. Аял заты жумуштан келатканда көп нерсени ойлонот экен. Тиги балдар ачка болгон жок бекен. Тиги сабактан келгенден тигинин эмне курсагын тойгузуп коюштубу, же эмне болду? Садиктен баланы алып койду экен, алган жок бекен. Ага эртең менен мындай неме берип койдум эле, жеңил кийиндирип койдум эле, же üşүгөн жок бекен. Битке тамак берди бекен, берген жок бекен. Өз жумуштан чарчап келди, мен эртерээк барсам, тиги күйөөм менен эртерээк келип калса, дагы дуңкулдабаса экен, эртерээк барып кичине тамак жасай койсом болот эле. Бүгүн анан жолдон кетип атып, немени ала кетпесем болбойт деп баратып, автобустан ойлонуп кетип атып, анан азыркы точно мына өзүңүз айтып аткандай маршруткада отуруп кетип атып, тетигинин немеси тырмак аябай жакшынакы алып жасап алыптыр, ушуну педикюрду ушуну мен жасатсам болмок экен, же чачты тетигиндей боетсом, аял заты жумуштан үйгө келгенчекте канча нерсени ойлонуп келет экен. Ушул нерсени айттыңыз, мага караганда көп билесиз да. Аял эмнени ойлонуп келет? Бул эркектерге жаңылык. Себеби дегенде антип ойлоно турганы менен эркектин иши деле жок, ойлонбойт деле. Эркектер чогулуп сүйлөшсө, таптакыр башка дүйнөдөгү глобальный ушактарды сүйлөшөт. Путин тигинтиптир, анан кийин президент бинтиптир, бизде кечегине мындай болуптур, митингде мындай болуптур деп элечи. Кереги жок өздөрүнө. Ошону менен нервтери короп, чурулдаган тигинтиптер. Аял заты эмне себептен бизден көп жашайт экен десе, көрсө аял өзүнө гана керектүү нерсени ойлонот экен дегендей болуп. Андан кийин эми сизди сахнага чыкканда, урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр четине азыр күбө болдуңуздар. Ушул жерден эле нахаду эле азыр мына көрдүңүздөр талантын. Ушул жерден эле жакшынакай сатира айтып берди. Мына ушул эле сатираны, ушуга окшогон сатираларды мындан кийин Жаңыл Кудайбергенованын өзүнүн сольный Петросяндын аялы тиги Елена Степаненко барго, ошого окшоп жалгыз чыгып, эркектердин кемчилигин биз дайыма айтып келдик эле, эми буюрса эркектердин кемчилигин биз со стороны Жаңылдан карап, Жаңыл аркылуу угуп, күлүп дегендей кемчиликтерибизди ошону менен эметип, мындай кыскартканга себепкер боло бериңиз деп коелу. Убактыңызды бөлүп келгениңизге рахмат. Мына сүйлөшүп отуруп, азыр 50 мүнөт кантип өтүп кеткенин өзүбүз билбей калдык. Жакшы адам менен сүйлөшүп отурсаң, убакыт дагы кандай өткөнүн билинбейт деп коет экен. Эми ишиңизге ийгилик. Экономикасы көтөрүлүп кетсин, сыртка барып кыйналбай эле ушул жерде чыгармачылыкта иштеп, элге өзүңүздү тартуулап жүргөн өнөрлөрүңүздү тартуулап жүрөңүз. Рахмат. Мына бир кол чаап коюңуздар. Анда биз бизге бүгүнкү келген коногубузга ыраазычылык айтып, жакшынакай кол чабуу менен узатып коелу. Рахмат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен сиздерге арнаган бүгүнкү Борончу шоу кечинде программасын жыйынтыктайбыз. Менин алдымда телефон турат. Ушул телефон аркылуу WhatsAppка телефон чалыңыздар. Борончу шоу Instagram'a кириңиздер. Ким конокко келе турган болсо ошолордун ушул жакшынакай биз менен баарлашкан жакшы өнөрлөрүн ушул жактан көрө бересиздер, YouTube'дан көрө бересиздер дегендей. Анда келиңиздер. Кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Жолугушканча.